Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Лейлекте жасалма авиабилет сатып жүргөн 24 жаштагы тургун кармалды. Лейлектин Андарак айылынын 24 жаштагы тургуну жасалма авиабилет сатууга шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Ага ылайык кармалган тургундун үстүнөн 5 арыз келип түшкөн. Арызда Лейлек районунун тургундары Разаков шаарындагы My Travel авиакассасынан Орусияга учуу үчүн ар кайсы каттамдарга билет алып, бирок учуу убактысы келгенде аэропорттон алардын билети жасалмай экендиги аныкталганын билдирип кайрылышкан. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда жабырлануучуларга 127 000 сом зыян келтирилгендиги такталып, тергөө иштери уланууда. Кыргызстан рактан өлгөн адамдардын саны боюнча Борбор Азияда 1-чи орунда турат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө жыл сайын 5500гө чукул адамдан онкологиялык оорулар аныкталат. Оорууну баштапкы этабында аныктоо үчүн эл рактын белгилери тууралуу алдын ала маалымдар болуп, дайыма профилактикалык текшерүүдөн жана скринден өтүп турушу зарыл деп белгиленет. Маалыматта министрлик жылына жатын моюнчасынын рагына кабылган 600 аял аныкталаарын, анын ичинен 300-ü көз жумаарын кошумчалады. Баткенде 20 этникалык кыргызга кайрылман күбөлүгү берилди. Бул тууралуу Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, кайрылман күбөлүгүн алгандардын бардыгы Тажикстандан келген кыргыздар. Алар аталган күбөлүктү алгандан тарта Кыргызстандын жарандыгын алууга мүмкүнчүлүк алышат. Баткендеги автобекет көчүрүлөт. Баткен шаарында мамлекеттик казынанын эсебинен 22 миллион сомго Чет булак кварталына жаңы автобекет курулуп жатат. Бул тууралуу Салам медиага шаардын вице-мэри Акылбек Орозов билдирди. Биз турган жерде Баткен шаардык автобекет пландаштырып атабыз. Буюрса быйылкы жылга бүтөт деген планыбыз бар. Негизинен суммасы, акчасы бул былтыркы 500 миллион сомдон келген суммадан жана жогоруда айтып өттүм 70 миллион деп. Ошонун 22 миллион сому ушул автобекетке каржыланат. Негизги бул автобекет 42 миллион сомдук проект. Ошонун акчабызга жараша ичинден тандап алып туруп, ошо 22 миллион сомго тендер өткөрүп, азыркы учурда Үсөн Аман жеңип курулуш иштерин баштаган. Максатыбыз эмне? Максатыбыз бул Баткен шаарындагы чок ортосунда автобаза жайлашкан. Жана жогоруда айтып өттүм, базар менен биргеликте жанында турат. Ошол жерде сыртка чыгарып, ошол тыгындарды жок кылуу максатында ошо автобекетти иштеп атабыз. Жашы жете электерге нике окуган молдо 5 жылга эркинен ажыратылат. Бүгүн 7 февралда Баткен шаарында эрте никеге туруу жана зордук зомбулуктун алдын алуу тууралуу жыйын болду. Бул жыйын Баткен райондук прокуратурасынын демилгеси менен уюштурулган. Жыйынга бийлик өкүлдөрү, мугалимдер, райондук прокуратуранын өкүлү жана активисттер катышты. Жыйын талкуу иретинде өткөрүлүп, эрте никеге туруунун кесепеттери, зордук зомбулуктун зыяндуулугу боюнча сөз болду. Айрыкча өспүрүмдөр арасында түшүндүрүү иштери байма-бай өткөрүлүп, алдын алуу сөзсүз керектиги айтылды. Эгерде зордук зомбулуктун алдын албасак, коомчулук арасында орчундуу көйгөй жаралары белгиленди. Иш-чаранын максаты бул үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу жана жаштар арасында эрте никеге туруунун алдын алуу болуп саналат. Аталган иш-чарада дин өкүлдөрү да катышты. Ал жерде жаш балдарды никеге коюуда дин өкүлдөрүнүн катышып нике кыйгандыгы аныкталса, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин беренелеринин талаптарына ылайык жоопкерчиликке тартылаары эскертилди. Ушундай эле иш-чаралар байма-бай бизде өткөрүлүп келүүдө. Бүгүнкү жыйындын алкагында бул иш-чараны айдын аягында масштабтуу өткөрүү пландаштырылды. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.